Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кайрадан реестр жөнүндө сүйлөшөбүз. Мындан бир нече күн мурун тилекке каршы массалык түрдө биздин мекендештер кайра реестрге түшүп баштады. Кайрадан карталары блок боло баштады. Эми ошо боюнча эмнеге түшүп калып атат, кимдер түшүп калып атат жана андан кантип чыгуу керек деген суроолорго жооп беребиз. Сөз баштарынын астына биздин каналды катталып, Telegram каналды, YouTube каналды достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген миграцияга тиешелүү эң актуалдуу расмий маалыматтарды ушу биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, негизи эле реестр бул акыркы убакыттын абдан чоң көйгөйлөрү болуп атат. Эки маселе жаралып атат. Биринчи реестр контролируемых лиц жана Амина приложениясы. Ошо реестр боюнча бир жумадан бери көптөгөн мекендештерибиз кайрадан реестрге түшүп калдык. Бул боюнча Ички иштер министрлигинен, Россия Федерациясынан толук маалыматты алдык. Кээ бирөө айтып атат, Кыргызстанда жакында эле келип регистрацияны бир айлык жасатып эле Аминага кирип койдум, ошонун негизинде реестрге түшүп калдым деп. Биз тактаган маалымат менен мурда реестрге түшүп, же болбосо реестрде болгон жарандар чыгып кетип Кыргызстанга, ошонун негизинде реестрден кайра исключение болуп туруп кайра келгендер кайрадан мурдагы эски миграциялык көйгөйлөрү, маселелери болгондуктан ошонун негизинде түшүп калып атат. Кээ бирөө айтып атат, менде Амина приложениям бар, регистрациям бар, бирок документим бар, кайра эле түшүп калдым деп. Демек, бул кишилер болсо ошо мурда түшүп калган, ошонун негизинде кайрадан МВДнын базасы, эми реестр тилекке каршы бул түбөлүккө калчу нерсе болду. Ошон үчүн документтерди 100% аягына чейин тууралап чечмейинче бул боло берет. Бул боюнча Ички иштер министрлиги эмне деди? Эгерде чет элдик жарандын документтерин бүт баары боло турган болсо, анда территориальный орган, отдел по вопросу миграцияга барсын дейт. Бул болсо ошол жерде мои документы деген ар бир райондо уюм бар. Ошол уюмдун ичинде ОВМ, отдел по вопросу миграции, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү отурат. Ошол жака барасыңар дагы арыздын негизинде жазып туруп, ошо реестрден эгер документтерине баары тең туура болсо, анда кайрадан чыгартышат. Эгерде кээ бирөө регистрация жасаганга жетишпей калдым, регистрация жасабай атат, Амина приложениясын көчүрүш керек. Анда Амина приложениясын көчүрүп туруп, азыр айфонго да чыгып калды, андроидко да чыгып калды. Ошол жерден бүт документтерди подтверждениясын күтүп туруп, ошонун негизинде бүт баары даяр болгондон кийин ошондой эле этап менен МВДга барасыңар, Ички иштер министрлигинин жана мои документы уюмунун ичиндеги. Ошол жерден кайра Аминаны көрсөтүп туруп, ошонун негизинде заявление жазып туруп, реестрден алар силерди карап туруп чыгышат. Бул боюнча маалымдар бүт район отделдерине Ички иштер министрлиги баарына тапшырма берди. Тез арада чет элдик жарандарды ошондой учурга түшүп калса, анда чыгаргыла деп. Анан кийин сөзсүз түрдө айта кетчү нерсе, улам эле көп мекендештер көп суроо берип атат. Миграциялык картанын артына сөзсүз печать коюш керекпи? МВДга барсак койбойт атат. Койбойбуз деп койду. Чет элдик жарандарга кереги жок деп койду. Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркында келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинеси бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсин да алып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефонун менен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чыгарадан чыгарып, полицияга тийгизбей жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер. Чет элдик жарандарга, Тажикстанга, Өзбекстанга, Азербайджанга жана Молдова жана ошого окшогон Евразия экономикалык бирикменин өкүлүнө кирбеген жарандарга, патенттин негизинде иштеген чет элдик жарандарга аларга кереги жок. Көпчүлүк Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, ОВМдин начальниктери же кызматкерлери ошол бизди эмгектенүүчүлөрдү, Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, эмгектенүүчүлөрдү эмгек мигранттары менен, таджиктер менен, өзбектер менен алмаштырып алат дагы, силерге кереги жок деп айтып берет. Силер айтышыңар керек, Ички иштер министрлигинин жарлыгы 926 жарлык, ошонун негизинде узартууга биз мажбурбуз деп. То есть регистрация Амина приложениясы бул болгондо эле ошол жерде легалдуу жүрөт деген бул жанагы мурда биз көрүп калган кагаз регистрациянын ордуна. Но срок пребывания келгендик
келген жарандын убакыты мөөнөтүн узартыш бул миграциялык картанын аркасына коет. Аны болсо кандай коесуңар, жана кайсыл жерден коесуңар. Ошол эле отдел по вопросу миграции мои документиге барасыңар дагы эмгек келишимди аласыңар жана башка документтериңерди алып туруп, ошо эмгек келишимдин негизинде 3 ай болсоңуздар 9 айга чейин ошонун негизинде узартып алыңыздар. Бул сөзсүз абзел болуп калды. Эгерде кимдин миграциялык картасынын аркасына печать коюлбаса, анда бул киши реестрге түшүп калган бирден бир кесепеттеринин себеби ушул. Ошон үчүн документтерди тактаңыздар. Именно реестр боюнча ушул видеонун астында дагы кандай көйгөй болуп атат сөзсүз түрдө бизге айтыңыз дагы, ошонун негизинде биз дагы кийинкирээк выпуск кылабыз. Силер берген суроолорду биз Ички иштер министрлигине, элчиликке жана башка уюмдарга жөнөтөбүз. Ошонун негизинде маалыматты алып туруп силерге кайрадан берип турганга аракет кылабыз. Анан кичинекей жарнама, урматтуу мекендештер, баарыбыз эле чек арага чыгып келебиз, кайра киребиз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, бирок чек арага чыгып кириш керек болсо, анда биз иштешип аткан жааматка кайрыла бериңиздер. Волгоградский проспектте. Телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 145 144 44 45 номери. Мен азыр дагы астына жазып коем. 4-чү выходта чыкканда Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Сак саламат болуңуздар. Реестр боюнча комментарий сөзсүз түрдө же YouTube'га, же Telegram'га жазсаңыздар жооп берип турабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз банк бир привилегия менен биргеликте атайын силер үчүн дебюттук карта Мекен карт ойлоп чыгардык. Биринчи артыкчылыгы короткон акчанын 3% кайра силерге кайтарып келет. Экинчи артыкчылыгы жылына болгону 999 рубль. Үчүнчү артыкчылыгы Мир привилегия приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип туруп которсоңуздар, эң арзан баа менен тыйын которууга мүмкүнчүлүк болот. Эң негизгиси төртүнчү артыкчылыгы. Эгерде жалпы жаамат менен бардыгыбыз биргеликте 1000 картадан ашык колдоно турган болсок, төртүнчү артыкчылык болуп туруп, юридикалык, медициналык жана страховкалык камсыздоону бекер кылып беребиз деп сөз берип атат. Бардыгыбыз жапатырмак ошол картаны колдонолу. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15. Алуу үчүн метро Баррикадныйдан Поварская көчөсү 23 корпус-4 барасыңар. Же болбосо жанагы номерге чалсаңыздар, жеткирип берүү системасындагы ойлонуштуруп жатабыз. Кабыл алыңыздар.